азыркыча мындай окуянын кабарыңыз бар болуш керек. Ошол жанагы Сирена деген бизде эмне деп коет? Операция. Операция тапталды. Органдарды буга өтө катуу неме болгондур. Проверка катуу болуп, ушул жөнүндө кичине биз угуп жаткан мекендештерге айтып койсоңуз, запись жакшы болсо YouTubeга чыгарабыз, конечно. Эми көчөкү болгон окуялар бул Россиянын территориясында бул, конечно, аябай өкүнүчтүү. Ушулекиндей чоң теракттар, бул жайкын адамдарга карата жасалган бул эми кылмыш, чынын айтыш керек. Бирок ошол эле учурда ушулекиндей окуялардан кийин текшерүүлөр күчөйт. Көчөдөн бери ошо Кыргыз Республикасынын элчилиги тарабынан да көптөгөн кайрылуулар болуп атат, чтобы эч жака чыкпай, кандайдыр бир массовый мероприятияларга барбашын, ушу кыргыз жарандарынан өтүнөт элем да. Кафе, же болбосо ушулекиндей концерттин баардыгы деле отмена болду. Все равно ушулеке эл чогулган көп жерлерге барбай турушун суранат элем да. Андан сырткары эми ушулеке Сирена деген операциянын өзүн дагы мындай чечмелей кетсек, бул текшерүүлөр күчөйт. Ар кайсы жерлерге ушулекиндей полиция кызматкерлери куралчан жүрүп, куралчан кандайдыр подозрительный кишилерди текшергенге акысы болуп калат да. Анан эң жаманы ушулекиндей операциялар киргенде, эгерде ушу токтотулган адам өзүн кандайдыр бир шектүү алып жүрсө, же болбосо качканга аракет кылса, ошолеки кишилерге курал колдонууга уруксат берилет. То есть эгерде сиздерге текшерүү болуп калса же кандайдыр токтотсо, эч кандайдыр бир шек жаратпастан документтериңиздерди алып чыгып көргөзүп, суроолоруна так жооп берип, эч кандай лишний движение кылбаганга аракет кылыңыздар. Анткени ушулекиндей учурларда күч органдары курал колдонууга акысы бар. Эми бул жакын арада деле бүтөт, Кудай буюрса. Ошолекеге ошо кыргыз жарандарынан суранат элем. Өзүңүздөрдү кармап, эми жүрөй бөтөн жерде жүрөбүз. Анын үстүнө ушулекиндей кыйын кезең болуп турганда өзүңүздөрдү кармап көпчүлүк чогулган жерге барбашыңыздарды суранат элем. Ошондо Мирлан майке жанагы каршылык көрсөтүп, подозрительный действие кылса, атып эле салат деп айтып коелу да, мына ачык элечи. Эми өлтүрүп атпаса дагы курал колдонот да. Курал колдонууга акысы бар. Саламатсыздарбы, Мирлан майке. Суроо берүүчүлөр кезекке туруп суроо жазабыз. То есть кнопканы басып кезекке жазылабыз. Жана азыркы бизде кезекке жазылган биринчи мекендеш терпение деген. Терпение, сурооңузду бериңиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Менде мындай суроо бар эле да. Мен өзү Кыргызстандан жакында эле келгем да, бир 5 күн болду. Анан регистрация өзү 1 айга чейин срок бар го. Мен иштеп атам да, ушу иштен эслик кармаса проблема болобу же болбойбу? Иштен кармаса проблема болот, потому что сиз ошо ишке киргенге чейин трудовой договоруңузду жасап, эгерде ишиңиз даяр болсо, анан сразу эле 1 жылдык регистрацияга коюшуңуз керек. Регистрациясы жок, ал жерде учету жок, иштегенге тыюу салынат негизи. Болду, рахмат. Чоң рахмат. Так, Эржан, бериңиз сурооңузду. Андан кийин Макс, андан кийин Окей. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Алейкум ассалам. Мен иним немеге жумушка жаңы кирип атканда, официальный жумуш экен. Анан бухгалтер айтаттыр, баягы Сахаровдон өтүп келгенден анализдердин эмеси заключениясы бар го, 3 кагаз. Ошону деген баягы регистрация болгон жерге регистрация боюнча баягы МВДга алып барып ошол жака тапшырып кел деп атыптыр. Анан ошол жөнүндө сурайын деп чалгам. Негизи андай биринчи жолу болуп атканда, ошол чын эле ушундай болот деп. Ал регистрация болгон жерге тапшырбайт, потому что закондо көрсөтүлгөн эмес. Ал автоматически ошол медосмотр өткөзүлгөн жерден тиги жана көк карточканын базасына өзүлөрү киргизишет негизи.
Бул жерде силердин отдел кадр кичине өзүнүн немесинен аша чаап атат, өзүнүн баягы кызмат абалынанчы. Ошондуктан айтып түшүндүрүш керек, бул автоматически өзү базага кирет экен. Бул кагаздар биздин өзүбүздө калат экен, даже кээ бирлери албай деле коет да ошол экенчи, өтүп коет, албай деле калышат. Анткени автоматически өзүлөрү результаттарын базага киргизип коет. Анан эме кылып койсолу, если ал ошо бухгалтерди аябай мындай эме окшойт да. Баягы өзүнүн сөзүнөн кайтпаганчы, анан алып барып берип келдим деп эле барбай эле алып барып берип келдим, алышты деп койсо деле болобу? Уже автоматически кирет турбайбы? Ал тигиреки алып барып берилди деген кагаз сурайт болуш керек да. Бирдеме печать басылмак дегенде, анан тигирекиндей болмок, мындай болмок депчи. Негизи ушу медосмотрдун результаттарын негизи только патентный система менен иштеген кишилер алып барып ошо уведомленияларын, өзүлөрүнүн документтерин өткөзүшөт экен да. Бул негизи Кыргыз Республикасынын граждандарына тиешеси жок нерсе. Хорошо, анда чоң рахмат. Отдел кадрга айтып түшүндүргүлө, бизде Евразийский союздун катарына киргенбиз. Бизде буреки процедуралар көп иностранецтерге тиешелүү. Бизге тиешеси жок. Ошондуктан законду ачып окуп, таанышып, андан кийин анан айтсын да. Ошол жанында тажикстандыктар иштейт экен да, анан может ошого салыштырып айтып аткан окшойт. Ошондой окшоштур эле ал тигиреки бухгалтерия неметип атат да. И вообще бухгалтериянын тиешеси жок, ал отдел кадр кылыш керек эле. Ошо бухгалтер, отдел кадр ошо бир окшойт да. Анда бухгалтерине Евразийский союздун граждандарына мунун тиешеси жок деп. Все, рахмат, чоң рахмат. Так, Макс, бериңиз сұрағыңыз. Алло, ассалаумалейкум. Алейкум ассалам. Трудовой договор боюнча сурайын деп аткам да. Так. Мен деген парикмахерскийде иштейм, бизден неофициальный жумуштайм. Анан аны неофициальный болгон үчүн продление кылганга трудовой договор жасабайт. Ошондуктан самозанятие кылдырсак, продление кылдырсак болобу ошол самозанятие менен? Самозанятый кыласыз, андан кийин ошореки иштеген жериңизде ишканаңыз мененби же ошореки сизди жумушка алган киши менен гражданско правовой договор түзүш керек. Гражданско правовой договор түзүп, андан кийин анан ошореки гражданско правовой договордун негизинде регистрацияңызды узартсаңыз болот. Байке ушуну кайталап коесузбу? Жакшы түшүнбөй калдым да. Иштеген жериңизде ишке алган киши менен сиздер гражданско правовой договор түзөсүздөр. Уведомлениясы болот. Ал уведомление о заключении гражданско правового договора деген уведомлениясы бар. Ошол уведомленияны толтуруп, договор түзгөндөн кийин 3 күндүн ичинде уведомленияны почта аркылуу ошол сиздер регистрация болгон райондун федеральный миграционный службасына да УВМге жөнөтөсүздөр. Ошол самозанятый эмес, значит. Андан кийин самозанятый болуп катталасыз. Аны неме МФЦдан кылат. Андан кийин регистрацияңызды узартсаңыз болот. Значит, кылса болот, могу парикмахерский кылып бериш керек, ошондойбу? Жок, парикмахер кылбайт, экөөңүздөр кыласыздар. Парикмахер хозяин экөөңүздөр түзөсүздөр трудовой договорду, гражданско правовой договор. Ошол боюнча сурай берейин дегем, чоң рахмат. Эң жөнөкөй гражданско правовой договор түзүш эң жөнөкөй. Эгерде сиздин ошо парикмахердин ээси гражданин Россия болсо, ал налог төлөбөйт. Налогду өзүңүз төлөйсүз, жана самозанятый болуп катталгандан кийин, так что ага только сизди легалдаштырганга гана мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Эгерде кандайдыр бир суроолор болсо, эфирден кийин ушу Кубатбекке чалсаңыздар, ошо гражданско правовой договор боюнча жакшылап түшүндүрүп берет. Кандай номерин кайсында калсак болот, Кубатбек Орозов? Жазып койдум мен сизге. Жазып коесуз. Мен сизге жаздым. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Эчтеке эмес. Оксана, бериңиз сурооңузду. Оксана, вы меня слушаете? Талантбек Битимур, бериңиз сурооңузду. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Рахмат. Ирлан ага, сизге суроо берейин деген элем да. Менин регистрациям бүгүн бүттү да, 23 марттачы. Андан соң 10 күн мурун эмеге узартканы бергенмин да.
продлениягачы. Азыр эми сурасам, пока белгисиз болуп жатат дейт, могу кечеги окуяга байланыштуучу. Ошондо эгерде чыкпай жатат экен да, эгерде мисалы полицейскийлер токтотсо эч кандай зыяны тийбейби? Мен айтамын да, тиги могул жак мен тапшырганмын, бирок чыкпай жатат ФМСтен деп. Ошол кандай болуп калат? Сизге зыян тиет, анткени бир күн болсо дагы сиз ушулеки регистрациясы жок жүргөнгө болбойт Россиянын территориясында. Сиз 10 күн мурун хозяин менен бергенсиз да, үйдүн ээси берип элесиз да, госуслуг аркылуу? Жок, тиги Сираж деген юрист бар экен го, таанысаңыздар, Сираж Адылов деген. Ошонун командасына берген элек да. Азыр айтсак уже пока белгисиз болуп жатат дейт. Эми Сираж Адылов сиздин мындай регистрацияңызды мойнуна алгандан кийин убагында жазап берсе жакшы болмок, конечно, да. Бирок сизге ошо көчөдө регистрациясы жок жүргөнгө вообще не советую да, мындайча айтканда, кеңеш бербейм. Потому что кармалсаңыз, бул выдворение болуп кетишиңиз мүмкүн. Түшүнүктүү. Биз мисалы эмеден чыктык десекчи, продлениеге бергенбиз, бирок бүгүнкү кечеги окуяга байланыштуу чыкпай жатат десек да, аны түшүнүп кабыл алышпайбы? Эч кандай закон боюнча регистрациясы жок жүргөн же тапшырган деген сыяктуу маселелерди полиция кызматкерлери карабайт. Макул, рахмат. Хорошо. Ошондуктан тезирээк чыгарып берсин, требует этип келе да, акча төлөдүңөрбү, убагында жазап бериш керек да, ал деле. Макул, рахмат. Так, Бек сурооңузду бериңиз да? Сурооңузду бериңиз. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Мен бере турган суроом алды да берип койду да, ошону азыр мен да айтып коеюн. Мага да жазып койгончу, жанагы гражданско правовой договор боюнча оказание услуг керек эле магачы. Ошону удаленно кылса болот да, бир отпускка барбай эле жасап туруп. Вот, конечно, сизге жазып койдум. Номериңе жазып коесуңарбы? Анан байланышам мен да. Инстаграмда жазып койдум бек. Рахмат чоң. Ишиңерге ийгилик. Рахмат. Оксана, угатасыз мени? Сурооңузду бериңиз, сурооңуз болсо. Кезек алдыңыз эле. Рейтинг операциянын учурунда. Так, бизде Назира деген мекендеши суроосун берип турат. Назира, сурооңузду бериңиз. Саламатсыздарбы? Мен Кыргызстандан 29 сентябрда келген элем. Анан 3 айлык регистрация жасатып, өзүм барып жасатканмын да. Эме мененчи, прям хозяйка менен. Анан экинчи продлениеге бергенимде уже ишканам оформление кылайлы 3 айдан кийин деп, жаңы жылдан оформление кылайлы дегенде, чындыгында бирөөгө берип жасатканмын 9 айлыкка. Алар деле фальшивый жасаптыр. Анан ишканама деле ошол эле неме регистрацияны берип, договор жасайбыз Назира деген. Анан алар айтып калды, Назира, сеники просрочный регистрация болуп, чорнойда кесин, сени 3 жылга чорнойго киргизип коюптур деди. Анан мен текшертип көрсөм, чындыгында 3 адамдан текшерткенде бирөөсүнөн чыкты. 24 ноябрда мени чорнойго киргизип коюптур да. Мен регистрациям таза боюнча эле 1 айдан кийин эле киргизип койгон да. Ошондой болушу мүмкүнбү? Себебин кантип билсе болот? Назира, сиз мурун дагы Россияга келгенсизби? Москвага 2021 келип баштадым. Ошо сиз мурун ал черный списокко баягы бир эле кандайдыр бир катачылык кетирсе, аны мен салбайт. Значит, сиз да 1-2 чейин дагы Россиянын территориясында жүргөндө штраф алгансыз. Же болбосо ушекинде мелкий штрафтарды алгансыз да, 1-2 жолу. Ошонун негизинде анан сизди черный списокко салды да. Ал сразу эле салынбайт. 2 жолу штраф алсаң эле сразу салынбайт. Если мен ошо 20 неофициальный дейсизби жеке? Ооба, 2021 келгенден баштап неофициальный иштеп жүрдүм да, анан 23-жылы официальный бир жерге ишке киргенимде, анан черный списокко салып коюптур. Себебин билбей айтабыз да. Мисалы, мен штраф алган эмесмин, чындыгында штрафым жок эле. Анда Назира, как раз ошол эки сиздин трудовой договор алып официальный иштебей жүргөнүңүз дагы ошо кара тизмеге киргизүүгө негиз болот да. Потому что сиз границадан өткөндө, работа дегенде цель въезда, работа деп чейсиз да, туура айтамбы? Ооба. Сиз Россияга келесиз дагы, Россиянын территориясында эч кандай трудовой договор оформить этпейсиз.
ошол 2 жылдын ичинде. То есть бул дагы Россия Федерациянын Федеральный миграционный службасына, жанагы погранслужбасына сиз жалган маалымат берген болуп эсептелинесиз. Түшүнөбүзбү? Ошол себептен киргизип коебу? Ошол себептен дагы ушул экинде киргизип коет. Ошондуктан баардык эле ушул эки кыргыз жарандарына суранат элем, өтүнөт элем. Сиздер мындай үчүн бул 1 ай без регистрация жүргөнгө уруксат да. Ошо 1 ай без регистрация жүргөн убакта бул баягы мындай халявный убакыт эмес. Ошол убакта регистрация жасаш керек 3 айлык. 3 айлык регистрация жасагандан кийин анын 3 айын прям акырына чейин күтпөстөн ушу трудовой договор оформить этиш керек. Обязательно, милдеттүү түрдө. Бир жолу. Түшүндүңүздөрбү? Же болбосо гражданско правовой договор оформить этиш керек. Анткени Россия Федерациясында 90/180 деген закон нормасы бар, ченеми. То есть Россия Федерациясына кирген жаран 90 күн регистрациясы, мындай жумушу жок, ушул экинде жүрө алат. 90 күн. То есть мисалы үчүн кирдиңиз, 30 күн жүрдүңүз, андан кийин дагы узарып кетип атат. Көрдүңүзбү? Сиз ошол 90 күн ичинде сиз бир да жолу трудовой договор оформить эткен жоксуз. Эгерде сиз трудовой договор оформить этпесеңиз, сиз Россиянын территориясынан чыгып, дагы 3 айын, кийинки 3 айда Россиянын территориясынан сырткары жүрүп, анан кайра киришиңиз керек. Түшүндүңүзбү? Эми жокпу анда. Мен да ошо азыр бирөө айткандай, мен да адвокаттар менен ошо сүйлөшүп көрдүм, ушинтип YouTubeга чыккан эмелер менен. Алар айтты, эгер ишиңизден договор алсаңыз, биз ошол черный списоктон чыгарганга жардам беребиз деп. Болушу мүмкүнбү? Бул жерде кандай десем, мен андай адвокаттарга ишенбегиле деп деле айтпайм да, бирок көпчүлүгү ушул экинде багыш кыргыздарды алдап атышат да ушинтипчи. Сиздин случайда, сиздин шартта, например, эгерде трудовой договоруңуз сиз уже черный списокко түшкөндөн кийин оформить этип атасыз да. Эгерде сиз черный списокко чейин официально иштеп келген болсоңуз, например, 1-2 жыл да, анда ушул экинде кандайдыр бир кылып обжаловать этсе мүмкүн болмок. А так азыр сиз уже черный списокко түшкөндөн кийин оформить этилген трудовой договорлор ал жерде эсептелбейт. Анан эми ошол экинде юристтер бар экен, ошол экинде алдап коюп атат да, мен сени черныйдан чыгарып берем, 20 миң акча бер, 30 миң акча бер, акчаңызды алат, бир кагаз жазып берип коет сизгечи, сотко кайрылды дегенчи. Анан күтөт, бир 2-3 айдан кийин сизге айтып коет да, ай Назира, болбой калды сеники, оказывается, болбойт экен деп коет. Сиз акчамды кайтарып бер десеңиз, айтат, мен сага мына могу арыз жазып бердимби, все, салам алейкум, до свидания деп коет. Рахмат. Ошентип алданат да. Лучше сиз желательно сиздин туугандарыңыз гражданин Россия жокпу? Атаңыз, апаңыз, жолдошуңуз же балаңыз? Жок. Агайын-инилериңиз, эже карындаштарыңыз? Жок. Бир тууган. Эгерде андай шарттарыңыз жок болсо, анда желательно эми уведомление алган жоксуз да сиз колуңузга? Жок, мен эч нерсе билгем жок. Ошол ишканам оформление кылабыз дегенде билишти да. Так мен деле ой 1 жылга регистрацияга берип койдум деп кыйын болуп жүрө бермекмин да мен дагы. Анан ал регистрация кылгандар дагы таза кылбаган, ошолор да билбейди да, мисалычы 1 жылга жасагандарчы. Эми алар сатып алып атасыңар, ошо сатып алган регистрация, сатып алган трудовой договорлор фальшивый. Ошол экен сатып албагыла деп эле кеңеш берет элем негизичи. Анан сиздин случайда сизге кандай кеңеш? Сиз эми негизи бул черный списокко түшкөндүгүңүз тууралуу официальный бумага алышыңыз керек, уведомление. Да? Ошону кайдан алат? Ким берет? Аны Федеральный миграционный служба берет, кармалгандачы. Анан эми ошо эгерде уведомление берсе, сиз сразу ошол замат Россиянын территориясынан чыгып кетишиңиз керек. Так как сизге уведомление бериле элек, эми мен билбейм, бурекине мага эч ким айткан эмес деп эле акырын иштеп жүрө берсеңиз болот. Бирок жүрө берет экен да. Билбеген киши. Бирок эми сиздин документтериңиз базага кирбейт, так что милицияга түшпөгөнгө аракет кылыңыз. Эми регистрацияларды придется мындай фальшивый жазып алып жүргөнгө туура келет да сиздин случайда. Рахмат чоң. Кошумча суроого Назира эже азыр не уведомлен, значит не знал деген жүргөн болот да. Ошондо бирок эми квартирадан Кудай сактасын, бул жерден полиция кызматкерлери камап калса, жүрүм туруму кандай болуш керек? Эмне деген сөздөр айтыш керек? Эмне сөздөр айтпаш керек?
эми мен регистрацияга турган мынакей регистрация мен айтып атам го, фальшивый болсо дагы регистрация жасап жүрүш керек эми. Мен баягы черный списокко түшүп калыптырмын, эчтеке документтин кереги жок деп жүргөн болду. 9 айга жасатканым колумда жүрөт да ошолчу. Ошону эле кармап жүрө бериңиз, анан эгерде текшерип калса, сен черный списокто экен деп, анан колуна уведомление бериш керек, то есть чип кет депчи. Так как уведомление албаган киши бул жөнүндө билбейт, значит, как бы ошентип эле кээ бир кишилер даже ошо 3 жылга черный списокко түшүп билбей жүрүп эле анан 3 жыл өтүп кетип атпайбы, Россияда жүрүп элечи. Ошентип айтышты мени. Рахмат, чоң. Ишиңерге ийгилик. Ошо. Ой, оказывается, я не знала деп, ушундай экен. Вот хорошо я деп айтасыз да. Я буду судиться, это коркутуңуз. Я буду судиться, я официально работаю. Я буду судиться, ошентиңиз анда. Рахмат. Хорошо.